жамандайсың, балдар жоқ. Окей, достор. Карта боюнча деп, мен айыл өкмөтүнө Биз азыр Ысык-Көл обласынын Ысык-Көл районунун Ананьево айылына жүрөбүз. Айтылуу биз Токтогул районунда күрөшүп жаткан ири коррупционерлердин бири, Кыргыз Республикасынын ири коррупционерлердин бири Дайырбек Сарпаш жана анын үй бүлөсү Ананьево айылында дагы 30 гектар лескостун жерин мыйзамсыз өзүнө өздөштүрүп алып, бул жакта дагы чырдын үстүндө экен. Мына сиздерге айткым келет мен. Биз күрөшүп аткан акыйкат бул жөн эле акыйкат эмес. Биз айтып аткан сөздөр жөн эле пустой сөз эмес. Мунун баарын мына биз мынтип видео материалдар менен тастыктап беребиз. Мына бул эже бүгүнкү күндө могу контейнерлери, короо жайы, бул ушул айылдын жашоочусу экен. Көрдүңүздөр, ушул сары контейнерлер бардыгы ушул эженин менчигинде экен. Ушул эже кооператив түзүп 5 гектар жерди капельный орошение кылып, ареске проект жазып, ишке ашырып, ишкерлик менен иштеп, айыл жергесин бюджетин акча толтуруп, күнүмдүк жашоосун өткөргөн эжелер экен. Айылдын тургундары. Анан булар ошо биздин Токтогул районунда көтөргөн көйгөйлөргө окшош. Ошол эле биздин Жаңы Жол айыл өкмөтүнө канча деген мамлекеттик жерлерди өзүнүн менчигине ыйгарып алган Сарпаштар бул жакта дагы жетишиптир. Ыйгарганын биз буга чейин издеп негизи угуп жүргөнбүз. Бирок ошону бүгүн мына бүгүн 2021 жыл 8 март майрам болгонуна карабай биз ушундай оперативный съемка кылганга туура келип калды. Мына бул эженин 5 гектар жери экен, мындай капельный орошение кылып мындай иш жүргүзөт экен. Көрө алсаңыздар болот. Мага өзүмө жакыныраак Токтогул районунун айыл өкмөттөрү ушундай иш кылсак болот экен. Биз дагы мына жеринен чагылыштырып атабыз. Ушундай көбүрөөк кылыш керек. Ал үчүн бизге жерлер керек. Ал үчүн ири коррупционерлерден, ансыз да акчасы чөнтөгүнө батпай аткан коррупционерлерден жерлерди артка кайрып, жөнөкөй адамдардын жашоо шартын көтөрүп, экономиканы көтөргөнгө ушундай шарттар түзүш керек. Бул эже дагы российский, кыргызский фонд развитияга программа менен кайрылыптыр, бирок тилекке каршы алар акча ала албайт экен. Бирок мына өзү эже дагы азыр тастыктап айтып атат. Сарпашка окшогон эле чоң адамдар проекттер жазып, ушулар акчаны алат экен. Да бул эже ареске проект жазып, ошол жактан утуп калыптыр. Анан эң кызыктуусу, урматтуу достор, бул жерди Темир Сариев премьер-министр болуп турганда Тазабек Сарпаш ошол кезде вице-премьер-министр болуп турган кезде бул азыр эжеке, могул айтылуу эжеке сиздерге көрүнүп атабы? Дамира деген эжекен. Ушул эжеке проект жазган, программа жазгам дейт, ошо бизнес проект жазгам дейт ушул жерди өздөштүрүү боюнча. Эмнегедир эле мага жооп келбей эле, анан бир күнү ушул капталдарын ушинтип чыгарып алып Сарпашевка өтүп кетипти дейт да. Мына биздин чиновниктер элдерге жардам берген ордуна булардын идеясын урдап, булардын ишмердүүлүгүнө бут тазып атпай, жеке өздөрүнүн чөнтөгүн эле кампайтканын убайын эле көрүп жүрөт да, мындайча айтканда. Бул эженин бүгүнкү күндө кайрылбаган жери болбойттур, ушу биздикиндей эле көйгөй экен. Ала албайт. Бардыгы мыйзамдашкан. Эң кызыктуусу, бул Градиент фирмасы менен ушул Кумтөр компаниясына
Кумтөрдөгү алтын каскан компанияга майларды жанагындай эски майларды алып бул жака ташып ушундай ишмердүүлүк кылат го май боюнча дагы. Ошол май ташыган, ушул жетөөбүздө жашаган эле бир жигитке каттап коюптур да. Бирок бул жакта дисктер менен ушул фамилиялар жүргөнүн биз Кудай буйрса кичинеден тактап атабыз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Биз баштаган ишибизди таштабайбыз. Адилеттүүлүк үчүн акчабызды, убактыбызды аябай сиздерге чагылдырып берип турабыз. Эң кызыгы мен өзүм жердештериме айткым келет. Мына көрдүңүздөрбү? Биздин агабыз биз айткандай эле Кыргыз Республикасынын бардык аймагында кучагын жайып бардык жакта ушундай рейдерский захваттар менен кыскасы өзүнүн чөнтөгүн ар кандай айла амал менен кампайтып келет экен. Эми жөнөкөй адамдарды иштеш керек да, аларга дагы бир өбөлгө түзбеш керек да. Бул жерде ушундай ишмердүүлүк кылышат экен. Ишмердүүлүк кылган жакшы, бирок элди да ойлоп коюш керек. Эл дагы жумуш менен камсыз болуш керек. Элдин да жашоо турмушу жакшырыш керек. Бир эле адам чөнтөгү кампай эле, ал виллалар куруп эле, ал жыргап эле бул өмүрдө мындай мамлекеттин жерин тоноп, кайра мамлекеттин акчасы менен бийлик бутактарына барып өзүнүн эле жашоосун өбөлгө түзө бербеш керек да. Бөлөк адамдарга да өбөлгө түзбөш керек. Ошон үчүн биз менен болуңуздар, биз дагы байлашып турабыз. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh.